Исхак Разаков атындагы Кыргыз мамлекеттик техникалык университетинде региондорду өнүктүрүү жылына карата Алтын түйүн балдардын Республикалык инженердик техникалык академиясы тарабынан Республикалык илимий техникалык олимпиадасынын жумалыгын өткөрүүдө. Ага өлкөнүн ар бир областынан 2ден курама команда келишкен. Команданын курамын 4 кишиден турган ар кайсы курактагы окуучулар түзүштү. Школьниктерди экиге бөлгөнбүз, юниор команда деп, анан кийин школьная лига депчи. Алар мектептен тышкары кружоктордо, техникалык кружоктордон үйрөнгөн өнөрлөрүн бияка бизде Алтын түйүн деген республикалык организациябыз ошо уюштурат. Научно-техническая олимпиада деп коет, илимий техникалык олимпиаданы. Олимпиаданын маанилүү максаты адамзат цивилизациясынын жашоосундагы инженердик негиздерди демонстрациялоодо, өлкөнүн окуучуларын инженердик чыгармачылыкка жана инженердик билимге мотивациялоодо, жаштарды техникалык ой жүгүртүү стилин өнүктүрүүдө, заманбап жаштарды жаамат менен иштей билүүсүн тарбиялоодо жатат. Биз Ош областынын Чоңлай районунан келдик. Биздин Ош областынын Чоңлай районунун Алтын түйүн мектепте уюштурулган Алайчулуу Сайт атындагы инновациялык мектебинин базасында уюштурулган Спектр ириминин окуучулары. Бул иримде 15 окуучубуз бар. Жөндөмдүү, техникалык жөндөмдүүлүктөрү жогору, ойлоп табуучулуктары жогору болгон окуучулар. Ошолорду биз областтык турдан республикалык турга жолдомо алып келип катышып отурабыз. Биз Нарын областынан келдик. Биздин команда 7 окуучу менен келдим да. Бул окуучулар Нарын шаарынын мектептеринен, анан мектеп лицейден, областтык мектеп лицейден келишти да. Мынандай област республикага алып келип чогулткан. Бул балдарга абдан чоң мотивация болот экен да. Анткени жакшы көп нерселерди үйрөнүшөт. Жылдан жылга окуучулардын техникага болгон кызыгуусун арттырып жатат. Ушунчалык жакшы шарт түзүлгөн балдарга бул республикага келгендечи. Командаларга идея берүүгө белгиленген убакытта конкурстук тапшырмаларын макеттерди, модельдерди аткарылыш үчүн бирдей курал шайман жана кол материалдарын топтому берилди. Нарын областынан келген өспүрүм командасы спорт залга керектелүүчү жабдыктардын макеттерин жасап жактап беришти. Бул деген физкультурный техника жактан комплексинен жасадык. Анан деген бул көрүп тургандай эле качеля, турник, брюсалар бар. Анан деген биякта деген техника жагы физкультурага керектиген бул жак тренажерный зал, тренажерный дорожка болуп калат. Деген муну мотордон жасадык. Мотор бул батарейкаларын жакы кошуп жасадык. Олимпиада экспресс жана үй тапшырмаларын жактоо негизинде 2 турга бөлүнүп өтүүдө. Олимпиаданын жеңүүчүлөрү жана байге ээлери ар бир курактуу категория боюнча тийиштүү дипломдор жана байгелер менен, ошондой эле көп балл топтогон регион Олимпиаданын атайын өтмө кубогу менен сыйланат. Анара Таалайбек кызы, Аскарбек Шумкарбек уулу, Аян жаңылыктары.